задержка кылбагыла тез. Бүгүн кат түштүбү, эртеси эртең менен кайра жообун берип, уруксатын берип губернатор аким. Ошондо бизде обычно бир айлап жатып калат да, жооп жок. Жата берет столдо момундай менин арасында. Андай жок. Андай кылбак. Жакшы басып кеткен эми. Кудай шыпасын берсин. Президент Чолпон Атага барып, Алтын балалык реабилитациялык борборун 1-июнга чейин бүтүрүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 30 октябрда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан Алтын балалык медициналык реабилитациялык комплексине барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысы комплекстин ишмердиги менен таанышып, медициналык имаратты жана палаталарды, курулуш иштеринин жүрүшүн көрүп чыкты. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымдагандай, комплекс өлкөнүн алыскы аймактарынан келген балдардын жана энелердин, жетим жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ден соолугун калыбына келтирүү жана чыңдоого ылайыкталган. Буга чейин каражаттын тартыштыгынан улам комплекс бүтпөй калганы маалымдалган. Мамлекет башчысы үстүздөгү жылдын 19 мартында реабилитациялык комплекске барып, курулуш иштеринин талап кылынган көлөмү менен таанышып, аны реконструкциялоону баштоону тапшырган. Октябрь айында балдар жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бул борборду ишке киргизүү үчүн каражат чогултуу максатында кайрымдуулук марафону жарыяланган. Марафондун жыйынтыгында 30 миллион 90 миң сом чогултулду жана комплекстин курулуш иштерин тездетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Долбоорго ылайык комплекс 8 блоктон турат, анда төмөнкү бөлүмдөр болушу керек. Аллергологиялык, онкологиялык, пульмонологиялык, акушердик-гинекологиялык, балдар хирургиясы, функционалдык диагностика жана неврологиялык бөлүмдөр, ошондой эле комплексте уктоочу бөлүмдөр, клиникалык лабораториялар, тамактануучу, кер жуучу жай жана магниттик резонанстык томография орнотуу каралган.